12 күн болуптур иштегенимечи, ошол көз октябрдын айында 12 күн болуптур. Ош аскер военный прокуратурасынан сотрудниктер келди. Складты текшеришти. Складты текшергенден кийин 3 күндөн кийин недостача табышты. Начальник складдан сурасам, начальник склада күнөөлүүмүн. Мен буну частька сөз тийгизбейм. Мен деген бул ишке аргасыздыктан бардым. Следователь Мурза Ибрагимов Адилет деген тергөө ишин алып барган. 2 жумадан бери мени чакырып, мага деген сизге жала жапсын деген талаптар коюлуп атат дейт. Майор Токтогулов деген да, сени ким чакырып атат? Анда сен айтпасаң, ким сени чакырып атса, майор Токтогулов деген. Март айында мени кайра чакырышты. Март айында барганда очный ставка болду. Анан очный ставка болгондо Шейшеев менен Таштанбеков мага жала жаап баштады да. Мен жаңы келгенде ушу Таштанбеков болсо, элдин баары билет. Оштогу бүт военныйлар билет. Бул стройго турчу эмес өзү. Стройго турчу эмес. Бир дагы дежурствого турчу эмес. Бул деген тааныштары военный прокуратурада бар дейт. Мурза Ибрагимов Адилет деген Таштанбековду экөөбүздөн отургузуп алып, кулабыбызга куйган дейт. Бизге экөөңөр кереги жок сыңар. Бизге ал дагы тетиги Момолоев деген керек. Анын аркасынан давно охота кылып жүрөбүз. Бизге аны чабышыбыз керек деп айтыптыр ага. Анткени военный прокуратура бул мурдадан бери мага өч негизи эле. Жана мен көптөгөн аскер бөлүктө недостачалар тапчумун. Мисалы үчүн мен авиацияда иштеп жүргөндө 23565 аскер бөлүктө мен 42 тонна авиация топлива тапкан недостачаны. Ошондо приблизительно где-то бир $63,000 болуп калат. Андан кийин Койташка менен жөнөшкөн, Койташтан да көп аябай недостача тапкан. Анан областной сотто эч кандай ходатайстволорум каралган жок. Бүт мен айткан сөздөрүмдүн доказательстволору бар. 8,5 тонна бир портерге батпайт экенин көрүп каратпайсыңар. Буну деле жазып берген, иле беришкен, тини заставлять этишкен президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровго кайрылат элем. Жана ГКМБнын председателине Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке мен уже көзүм жетти, что бизде мо сотто, особенно Ошто адилеттүү каралбайт экен иштер. Мен училищени окуп келгем, академияны окуп келгем, буга чейин служба кылып келгем, дагы дальше иштегенге даярмын. Мекеге кызмат кылганга даярмын. Арбаңыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү биздин маекте бул аскер кызматкерине карата жасалган мыйзамсыздык, жоксо башкача айтканда беспредел тууралуу айтып бермекчибиз. Биздин бүгүнкү студияда коногубуз Бакыт Момолоев мырза, ал куралдуу күчтөрдүн майору, өзү азыркы учурда Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүндө өзү кызмат өтөп жаткан, бирок соттук иштери башталганына байланыштуу азыркы учурда убактылуу кызматы токтоп турат. Бирок ошол Бакыт мырзанын көйгөйүн угуп отурсак, чын эле жанды кейтет, ак жерден караланып, ансыз келгенсип кылмыш иши козголуп аскер прокуратурасы тарабынан өзүнүн айтымында сотко өтүп бир жолу айланып келген, жогорку сотко чейин жетип, кылмыш иши токтотулуп, кайрадан адилеттүү тергелсин деп Ош шаардык сотуна жөнөтсө, 3 жылдык пробация менен берип, кайра облустук сот күчүндө калтырып, азыркы учурда алдыда жогорку сот турат экен. Бирок документтерде толук өзү кылбаганын, ага бул ишке такыр эле тиешеси жок экенин айтып, көрсөтүп, кагаздар менен, документтери менен далилдеп келе жатса дагы, буга көңүл бурулбай жатканы абдан таң каларлык болду. Бизде студияга келип ушуну айтып берем, бар далилдер менен бар айтып берем деп келгениңиз үчүн рахмат сизге. Бакыт мырза, эми келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, кенен кесир айтып берсеңиз, эмне болгон иш бул, эмне болуп кылмыш иши козголуп кетти, кандай болду эле, эмне болду эле, сөз сизде. Саламатсыңарбы? Мен майор Момолоев Бакыт Карпекович. 2021-жылы военный академияны бүтүп келгем. Россия Федерациясынан 2021-жылы мен жетекчилигим мени Ош шаарынын 36-836 аскер бөлүгүнө жөнөткөн. 36-800 аскер бөлүккө сентябрдын аягында келгем. Делай должности принимать этип, аягында бүтүп, октябрь айында командирден семьям менен көчүрүп келгенге уруксат сурагам. Анан делай должности принимать этип жатканда мен деген ар кандай недостачаларды тапкам. Бирок тийиштүү адамдар командирдин приказы менен алар бул ущербти төлөшкөн. Жана ошол октябрь айынын башында анан семьямды көчүрүп келип,
октябрдын 11-ден баштап понедельник болот 2021-жылы. Ошол понедельниктен баштап мен толук киришкем иштегене. Ишке кириштим. Анан ошондо ишке киришкенде мага менин подчиненныймдын подчиненный Таштанбеков деген мага арыз менен келген. Госпиталга жөнөтүп коюңуз деп. Мен аны жөнөтпөгөм госпиталгачы негизи. Да ооруп атыптыр. Ооруп атам деп келген мага, бирок мен жөнөтпөгөм, анткени мен аны караганда ооруган кетеси деле жок болчу да, анын чын айтканда. Анан эртеси күнү командир мени чакырып, ал убакта командир полковник Теишев болгон. Ал Теишев деген полковник Теишев ал жакын деле мага чейин 1 ай мурун келиптир. Ушул башка частьтан которулуп. Ал мени сурады, эмне себептен мени кодом кетирбей атасың деп. Мен аны айттым, ооруган деле түрү жок. Ошон үчүн ушул убакта оорубаганын көрүп туруп, жөнөтпөй койдум десем, командир жөнөтүп койчу деди. Негизи жалоба эметип келгенден кийин жөнөтүп койчу, мейли барып келсин деди. Мен командирди уктум. Анан Таштанбековду прапорщик Токтокунов менен чакыргам. Анткени прапорщик Токтокунов деген бул аскердин столовыйындагы начальник болчу. А Таштанбеков деген аскер бүлүктүн жана продовольственный складдын начальник складасы болчу. Экөөнү чакырып, анан тапшырма койгом. Сиз деген командирге жалоба эметиптирсиз мага. Госпиталга барып келейин деп. Мейли барып келиңиз госпиталга. Бирок анда складды как положено прапорщик Токтокуновдун көзүнчө айткан мага. Өткөрүп бериңиз. Акты менен өткөрүп бериңиз. Анан госпиталга барып дарыланып келиңиз, макул дедим. Анан бирок Таштанбеков ал мен айтканымды кылбай, өзү билип, Токтокуновго тапшырып бербей, башка кишиге тапшырып берип кеттир да, көрсөчү. Төлөгөнов деген кишиге тапшырып кеттир. Аны мен кийинчерээк билип калам аны. Сразу билген эмесмин бирок. Бирок рапортуна Токтокуновго кол коюп бергем. Кетсин деп, тапшырсын деп. Кийин аскер бөлүккө телеграммалар келип баштады, бизге ар кандай телеграмма келип баштады. Аскер бөлүккө жашылча жемиштер жеткирилет деп. Анан ал жашылча жемиштерге менин аскер кызматы бар. Меники негизи 4 служба мага баш ийет. Это азык түлүк камсыздоочу кызматы бар. Анан күйүүчү, майлоочу кызматы бар. Квартиранын эксплуатационный служба бар. Жана вещевая служба деген бар. Кийим кече менен камсыздаган. Ушул начальник службалар менин подчиненныйм болот. Мен командирдин орук боюнча орун басары болуп дайындалгам. Анан ушул аскер бөлүктүн продовольственный обеспечениянын кызматы улук лейтенант Шейшеев болчу. Ал военнослужащий болсо жаш бала болчу негизи. Көп нерсени мындай жакшы түшүнчү эмес. Анан биздин ортобузда кыйынчылыктар болду, түшүнбөстүктөр болду. Аны мен гана эмес, аны бүт эле аскер бөлүктө болгон аскер кызматкерлери баары билет, кандай биз мамилебиз болгонун. Анан ушундай кыйынчылыктар пайда болду. Анан начальник склада болсо жана Таштанбеков деген кетип калды госпиталга. Анан ал кетип калгандан кийин аскер бөлүккө ушу жашылча жемиштер келип баштаптыр. Анан мен бир эле поставкасында катышкам. Анткени бизде аскер бөлүккө киргенде эме бар да, контрольно-пропускной пункт деген бар да. Анан ошол жактын дежурный чалган мага. Аскер бөлүккө КАМАЗ келди, продукт алып келиптир. Бирок биз жана азык-түлүк боюнча начальник таппай жатабыз дегенде мен ага чалсам действительно телефон алган жок. Бир жакта жүрсө керек. Анан мен председатель комиссияны чакырам. Майор Ходжаев деген болчу. Ошону чакырып туруп, ал менин кабинетиме келгенде экөөбүз аскер бөлүктүн кампасына барабыз. Барсам, картошка алып келиптир. Поставщикти көрдүм ошондо. Көрсөм, башка киши кабыл алып атыптыр. Төлөгөнов деген. А мен анда ал Төлөгөновду тааныш эмесмин, ким экенин бул. Мен анткени жаңы келип атпаймынбы чачка. Канча күн болду эле ошондо чачка келгениңиз? Ошондо келгенде мен дела и должности принимать этип бүткөндөн кийин 12 күн болуптур иштегенимчи, ошол кезде октябрь айында 12 күн болуптур. Выходной күндөрдү алып салып 12 күн болуптур. 12 күн иштегенде картошка келиптир. Анан Төлөгөновду көрдүм. Анан ал Төлөгөновду айттым, сен неге биякта кимсиң негизи десе, мен Таштанбеков мени калтырып кетти дейт.
мен Таштанбековду башка бирөөгө тапшыр деп кетпедим беле, Токтокуновго. А сен кантип биякта аткарып жүрөсүң десем, билбейм, мага ушуну тыштап кетти, мен аткарып жүрөм дейт. Анан мен ошондо Төлөгөновго айткам да, сен аткарбашың керек. Сен деген тиешең жок бул жака десем, анан Таштанбековго чалган. Телефон чалып мага трубканы берди. Мен Таштанбеков менен сүйлөшсөм, айтты, мен сурадым андан. Сиз эмнеге өзүңүз билип башка адамга тыштап кеттиңиз? Анткени Токтокуновго тыштап эмедим эле, айтпадым беле десем, мен болгон Токтокуновго көп үйрөтүш керек, ага түшүндүрүш керек, мен убактым болгон жок, ооруп жаткан байланыштуу билген адамга эле тыштап кеттим дейди да. А бирок Төлөгөновго таштабаш керек болчу. Негизи Төлөгөнов деген ал убакта повар болчу. А повар болсо бул заинтересованный лицо болуп калат да. Бул өзү повар болсо, анан аскер бөлүктүн кампасында временно начальник склада болсо, өзү продукт алып, өзү кайра тамак жасаса, бул заинтересованный туура болбойт да. Анан мен айткам, андай болбойт. Ушун заинтересованный болуп калса, Таштанбеков айткан телефондон. Мен эртең эле уже чыгам, госпиталдан уже чыгып атам. Мен келип өзүм кабыл алып эметем деген. Болду, ошо менен анан складтан комиссиянын көзүнчө, поставщиктин көзүнчө биз контролдук принимать эткенин. Принимать эткенде кичине бир түшүнбөстүктөр болуп кетти поставщик менен. Анткени поставщик 8 тонна алып келдим деди, бирок биз Таразага тартып чириктерин иреттеп кабыл алганда 7330 килограмм болуп калды. Анан поставщик ошондон ызычы болуп кетти экөөбүздүн ортобузда. Ал мени болсо, сен 700 килограммга эме кылып атасың, банкрот кылып атасың десе, мен айттым, эми экөөбүз ушинтип комиссиянын көзүнчө принимать эттик, мен башкача принимать эте албайм, бул мыйзам чегинде деп. Эгерде макул болсок, анда эртең кайра башынан текшерели десем, колун шилтеп кетип калган. Болду, андан кийин башка мен складка барган да жокмун, текшерген да жокмун. Анткени мен текшербешим деле керек. Анткени мен деген өзүнүн жетекчиси бар. Анын өзүлөрүнүн материально ответственный лицолору бар да. Мен бир жылда негизи устав боюнча 2 жолу эле текшерем. Буга чейин дел айдоочту примат атканда текшергем. Анан жарым жылдан кийин текшеришиң. Анан жарым жылдан кийин текшеришим керек. Мунусунда эми комиссия келип калганда мага кызык болду да. Биринчи жолу зампатыл болуп назначение болуп атсам, анан буга чейин андай азык-түлүктөр менен иштешип көрбөсөм. Анан барып комиссияны чакырып, комиссионный принимать этип көрдүк. Болду, андан кийин декабрь айында Ош аскер военный прокуратурасынан сотрудниктер келди. Складты текшеришти. Складты текшергенден кийин 3 күндөн кийин недостача табышты. Именно картошка боюнча. Картошка боюнча 10.700 килограмм недостача чыкты. Анан 10.700 килограмм чыкканда мен начальник продовольствия Шейшеев болчу. Ошо Шейшеевди чакырып сурагам, эмне үчүн жетпей калды деп. Шейшеев айтты, мен дагы өзүм билбей атам деди. Анткени Шейшеев экөөсүнүн эле мамилеси начар болчу да. Мен айла жок чакырдым аны. Чакырып айттым, начальник складдан мына контролдоо деп айтчу эмес белем сага. Ал контролдобой койду. Ал мындай иштегиси келбей койду да, мындай айтканда уже Бишкекке которулам деп, кетем деп, ушинтип жүрүп туруп алдым. Анан начальник складдан бил дедим, эмне үчүн жок экенин. Бирок начальник складасы ага эчтеке айтпай коюптур, эмне үчүн недостача болгонун. Мен анын боюнча өзүмдүн жетекчилик командирлерге, начальниктерге доклад бердим, что ушундай складта военный прокуратура текшергенде недостача чыкты дедим. Причинасын сураганда мен айттым, причинасын пока айта албайм, анткени начальник складдан мен сурай элекмин дедим. Анан сурап, тактап билдир деди. Начальник складдан сурасам, начальник склада мен грубой форме сурагам да, эмне үчүн жетпейт деп эметкизем. Мен деген өзүм күнөөлүүмүн. Мен буну чачка сөз тийгизбейм. Мен деген бул ишке аргасыздан бардым. Бирок мен бул ишти бүтүрөм деп туруп чыгып кетти кабинетимен. Алган мойнуна алды. Мен эме деди, мен буну бүтүрөм деди. Сиз эмет переживать мен переживать эле койгуңуз деди. Мен аны командирге бардым, командирге айтсам, командир анда полковник Теишев. Полковник Теишев десе, айттым ушинтип, начальникада ушинтип айтып жатат десем, анан өзү деле сураса керек полковник Теишев андан. Анан кийинирээк Ак Сарай кафесинен чакырган бизди. Ошондо
бизди болсо баш ээбиз Юзок деген 01-003 деген аскер бүлкө баш ээбиз негизи. Ошол жакта командующийдин орук боюнча орун басарына мен доклад бергем. Ушундай десе, ал Аксарай кафесинде экен. Мен айттым, ушундай частьта ушундай недостача пайда болду десем, командир болуп барыңар келгилечи дейт, мен Аксарай кафесинде дедим. Макул деп командирге айттым, Аксарай кафесине барганбыз. Барсак ал бизди күтүп отуруптур, айтты, эмне болду дейт, айттым, ушундай недостача чыкты частьта текшергенде. Начальникада унчукпай атат десем, билип туруп, анан мага кабарлап койгула дейт. Макул деп ал кетип калды. Ушул жерден полковник Теишев жанагы азык-түлүк кызматын Шешеевге айтты. Начальникадан чакыр деди. Чакыр, биз билишибиз керек деди. Эмне үчүн? Улук Султан Шешеев өзүнүн подчиненныйын чакырган. Чакырып туруп, ага айтты, келиңиз деди, командир күтүп атат деди. Анан жарым саатка өтпөй келди. Келгенден кийин командир айтты, аксакал, сиз деген недостача эмнеге чыкты складыңызда? Десе, ошондо биздин көзүбүзчө айтканда, баары күбө. Баары күбө ошол жакта. Биздин көзүбүзчө айтканда ошол жерде. Жолдош полковник, мен силер переживать этпей эле койгула. Мен адам өлтүргөн жокмун. Бул ишти мен өзүм бүтүрөм. Мен деген бул ишти деген эми айла жоктон бардым бул ишке. Мен бүтүрөм, сизге частька сөз тийбейт деди да. Анткени бизде военныйлерде ушундай да. Негизи өйдө жактан командирлер көп эметпейт да. Начальниктен сразу эметет, наказывать этет, болду. Ылдыйкы подчиненныйга жетпейт аларга. Ушинтип айтты, биз анан макул деп кетип калдык ошол жерден. Болду, анан бир күнү командир жаңы жылга чейин 2021 командир мени чакырды. Таштанбеков экөөбүздү Ош аскер прокуратурасына чакырды. Барып келдик. Таштанбеков болсо ущербти төлөй турган болду дейт. Бул эме күнөөнү алып туруп, Командир айтып атат. командир мага айтып атат. Бул күнөөнү мойнуна алды. Эми аскер прокуратурасынын спецсчету бар экен. Ошол спецсчетуна ущербти картошканын жетпегенин төлөй турган болду дейт. Мен айттым, эми төлөсө төлөйт дедим. Анан командир айтат, бирок дейт, мен командующийге доклад бердим, командующий министрге доклад берди. Аскер бөлүктө начальник склада төлөсө деле ущербти. Картошка жок болот атпайбы все равно? Жетпейт да, аягына чейин жетпейт да, бул жарым жылга чейин. Солдаттар ачка калат, буну эмне кылабыз? Бирок тилер болсо башка акча бөлүнбөйт бизге. Жыл жабылып атат. Ошон үчүн картошканы коюшубуз керек, деди командир. Мен болсо макул болбой чыгып кеткем командирдин кабинетинен. Мен айткам, мен деген картошканы кабылганга мен эметпейм дедим. Мен тиешем жок дедим. Чыгып кеттим командир. Командир 2-3 күн экөөбүз командир экөөбүз эми мындай чын айтканда мындай кичине урушуп аттык да. Анан командир бир күнү чакырып айтты, мына мен дагы ни при чем деди. Сен дагы ни при чем деди. Нашпрот ни при чем болду. Тиги начальникка төлөйм деп атат мынаки. Эмесин спецсчетко төлөйт экен прокуратурасын. Бирок эртең бул төлөп койсо деле личный состав болсо, срыв болсо, обеспечение срыв болсо биз жооп беребиз да дейт. Министр обороны деген начальниктардан сурабайт да дейт. Эмнеге там эме жетпейт деп. Ал экөөбүздүн колдонот, чара колдонот, болду. Экөөбүздөн азыр пострадаем дейт. Болду. Алар нижестоящий подчиненныйлар. Министр деген териштирбейт антип. Сразу экөөбүздү эметет дагы, анда ушундай болот дейт. Мына мен алган жокмун деп, мен колума 85 000 сом берет. Мага командир. Эмнеге? Айтат, картошка сатып алыш керек дейт. Мен айтам, ким анда сатып алат дейм. Таштанбеков десем, жок, Таштанбеков сатып албайт дейт. Таштанбеков ал ущербти төлөйт дейт тиякта. Эмесин спецсчет прокуратурасына. Ал деген бияка кошулбайт дейт. Анда ким кошулат десем, чогултуш керек дейт офицерлерден. Анан мен айтам, анда личный состав баарыбыз чогултабызбы, частьтын баарын тең анда ушундай болсун десем, анда командирдин орук барсары бар болчу. Өздүк курам менен иштеген, майор Самиев деген. Ал айтты, личный составтан баарынан чогулткан болбойт деди, бул нарушение болуп калат. Анткени буга чейин похорон бирөө каза болгондо похоронго элдин баары эми чогултат да. Чогултканда военный прокуратура тарабынан бизге эме эскертүү берилген дейт, андай мыйзамсыз болуп калат деп, чогултканды токтоткула деп койгон дейт. Биз чогулта албайбыз дейт. Анан командир айтат, мына мен берем, мага айтат, сиз бериңиз, анан Нашпроттун деле күнөөсү бар. Ал контролдош керек болчу подчиненный.
Вот ушундай болуп калды, эми баштан садага деп личный состав азыр эметпеш үчүн картошканы сатып алайлы, а тиги ущербти төлөсүн дейт. Менин колума 85 000 сом берген, сиз табыңыз дейт. Анан Шейшеевке өзүнчө бир айтам деди, тиги начальник эмегечи продскладка, продовольственный службасына. Анан мага айтат, ушунда мына мен 85 000 сом берем, мындан кем эмес болсун деп декабрь айында мага берет, эми канча келсе ошончо келсин деп туруп берет мага. Анан мен өзүмдүн карточкаман болсо ошондо чыгарып 70 000 сомдой 75 000 сомдой бергем. Эмеге командирдин акчасына кошуп туруп начпродко бергем Шейшеевкечи. Ме деп командир айтты сага эме деп картошканы сатып алып, анан эме деп коп кой деп. Бул эме личный составты срыв болбош үчүн деп берген. А бирок Таштанбеков төлөгөн эмес анда. Потому что Таштанбеков ущербти төлөш керек болчу. Алба прокуратуранын ошону анткени командир экөө прокуратура барып келишти да. Ошондой айтыптыр, спецсчетко төлөш керек деп. Анан ошондой болуп бүткөн. Ал декабрь айында болгон. Еще иш козгой элек болчу, эч кандай иш козгой элек болчу, эч кандай эчтеке боло элек болчу процедура. Ошонткенден кийин где-то бир 7900 килограммдай сатып келиптир, начпрод берип. Болду, анан ошолдон личный составка срыв болбош үчүн бере баштаган. Кийин Ош аскери прокуратурасы иш козгоду январь айында. Ушул факт боюнча козголот да? Ушул факт боюнча 10 тонна боюнча иш козгоп атат, бирок тергөөнү болсо Бишкектен өттү. Тергөө Ош шаарынан өткөн жок, прокуратурасынан. Бишкек Аймак боюнча Ошто өтүү керек эле негизи. Аймак боюнча негизи Ошто өтүлсө керек, бирок мен бул вопрос боюнча билбейм, анткени мен юридический образованием жок. Бишкектен өттү тергөө. Аскер прокуратурасынан Лагуненко көчөсүндө болчу. Өйдө жагында. Өйдө жагында. Следователь Мурза Ибрагимов Адилет деген тергөө ишин алып барган. Ал мени февраль айында чакырган. 22-жылы. 22-жыл февраль айында чакырган. Мен 22-чи келип показаниямды баарын бергем. Показаниям бергенде мени кете бериңиз деген, кайра, анткени сиздин дополнительный показанияңыз кереги жок экен. Бизге таксыкталды деди, баары тең кете бериңиз деди. Мен кетип калдым кайра. Сиздин тиешеңиз жок деп айтканды. Айтты, тиешеңиз жок экен, дополнительный кереги жок деди. Мен макул деп кайра Ошко кеттим. Ошко кетип, анан февраль айында жана Төлөгөнов деген бала мага кабинетиме келди. Келип туруп мага айтты эме деп, жолдош майор, мен сизге айтып коюшум керек. Мени Ош шаарынын прокуратурасы чакырып атат. Мен уже сиз билбейсиз дейт. Мен деген уже 2 жумадан бери барып атам ал жака дейт. 2 жумадан бери мени чакырып, мага деген сизге жала жапсын деген талаптар коюлуп атат дейт. Ош шаардык аскер прокуратурасынан, следователден. Анан мен ким сага ушундай эме чара колдонот десем, мен эми айтпай эле коеюнчу дейт. Бирок мени ушундай чакырып сизге жала жапсын деп атат дейт. Анан мен эмне деген жала жапсын десем, мен негизи жашылча жемиштер келгенде Таштанбековдун ордуна калганда 2 эле жолу катышкам дейт. Мындай 2 эле жолу принимать эткен, калган поставкаларды Таштанбеков өзү кабыл алган дейт. Мен билбейм дейт алар боюнча. Мен вообще участвовать эткен эмесмин дейт. Муну жаран Төлөгөнов айтып атат. Төлөгөнов айтып атат. Мен анда сен ушундай болсо болгондо айтты деп койгом. Көңүл бурган эмесмин да. Ушундай болгондо айтканда башка эмне, кандай проблема? Алар может сага ишенбей атат, может сен чынын айтсаң эметет дейт. Сен жөнүнө жала жаба бермек белең мага десем, ушинтип атышат дейт. Анан мен бирок айттым дейт. Ал айтыптыр, мен антип жала жаба албайм, мен Кудайдан корком. Мен мындай ишке кантип кишиге жала жабам деп. Анан, ушундай болгондо айтсаң, алар эчтеке деле кылбайт сага, ачык эле айтсаң. Просто ишенбей атат болуш керек деп көңүл бурбай эле кетип калгам мен. Макул кете бер деп. Бирок жазып бер десем, жазып бербей койгон да. Ким сага айтып атат десем, аны деле айтпай койгон. А бирок бир күнү чакырганда майор Токтогулов деген да, сени ким чакырып атат? Анда сен айтпасаң, ким сени чакырып атат десем, майор Токтогулов деген. Ош шаардык аскер прокурор Токтогулов деген чакырып атат деп. Макул деп койгом. Анан март айында кайра мени чакырышты эмеге. Бирок менин подчиненным жана Таштанбеков менен Шейшеев, алар январдын аягында уже Бишкекке кетишкен. Тергөөгө показания бергенге. Бирок ошондон кийин келген жок эмеге, частька. Ким келген жок ошондо? Ошондо Шейшеев келген жок, анан эме келген жок. Таштанбеков келген жок. Январь кеткен. Бишкекке кеткен бойдон келген жок. Анан март айында мени кайра чакырышты. Март айында барганда очная ставка болду.
Анан очный ставка болгондо Шейшеев менен Таштанбеков мага жала жаап баштады да. Аскер прокуратурасынан Бишкектеги. Бияктан. Жала жаап баштады. Мен ошондо түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн болуп атат мындай деп. Беттештирүү болду да. Беттешүү болуп атат. Беттешүү болгондо анан таптакыр болбогон нерселер болуп атат да. Вообще мындай ойго келбеген нерселер болуп атат. Мен түшүнбөй калдым ошондо. Эмнеге ушундай болуп атат деп. Анан же булар мага өч алып атышабы дедим. Анткени Шейшеев менен жаман экенибизди элдин баары билет. Аскердеги бүт баары эле билет. Таштанбек менен деле. Таштанбеков менен дагы ошондой. Анткени Таштанбеков болсо мен келгенде, жаңы келгенде бул аябай эле Кандай кызматкер экен ушу жаңы келген? мен жаңы келгенде ушу Таштанбеков болсо, элдин баары билет. Оштогу бүт военныйлар билет. Бул стройго турчу эмес өзү. Стройго турчу эмес. Бир дагы дежурствого турчу эмес. Жумушка каалаганда келет, каалаганча кетет. Өзүн билген аскер кызматкер экен булчу негизи эле. Ага андай ким уруксат берип тур? Анан мен өзүмдүн подчиненныйыман сурайм, бул эмнеге начальник складаң ушундай жүрөт, гражданкачан жүрөт, кааласа келет, кааласа кетпейт, стройдо көрбөйм чота буну десем, бул деген командир менен чечишип алган го дейт. Анан мен командирге барам. Жолдош полковник Теишевка, сиз деген ушундай привилегияларды тиги Таштанбековго бердиңиз беле десем, командир мен андай эч кандай привилегия берген эмесмин дейт. Может, мага чейинки командир берсе керек дейт. Мен андай уруксат ага берген эмесмин дейт. Андан кийин макул деп мен Таштанбековго өзүн чакырып айткам. Сиз деген бүгүнкү күндөн баштап эл сыяктуу жүрөсүңөр. Эч кандай гражданкачан келбейсиңер. Аскер кызматтуу болгондон кийин формаңызды кийесиңер. Стройго как положено эртең менен турасыңар, мындан ары дежурствого дагы турасыңар деп. Турсам, ошондо дагы түшүнбөстүктөр болду. Сиз деген мага көңүл бурбай эле коюңузчу депчи. Мага буга чейин эч ким көңүл бурган эмес, мен жумушумду жакшы билем, сиз деле көңүл бурбай эле коюңуз деди. Мен сизге көңүл бурам дедим. Сиз особо эмессиз. Сиз деген эл сыяктуу жүрөсүңөр деп. Бирок анын сослуживецтери деле мага келчи. Биз дежурствого турабыз, бул турбайт. Бул деген мен сурачумун, эмне үчүн бул буга чейин турчу эмес десем, бул деген тааныштары военный прокуратурада бар дейт. Бүт баары эле айтышкан. Жолдош майор, бунун крышасы военный прокуратурада, тааныштары бар. Буга командир да мурунку командир да сүйлөчү эмес, сизге чейинки дагы зампатыл да сүйлөчү эмес, эч ким буга сүйлөчү эмес дечи. Бул алар таанышы дечи. Бирок ошондон кийин анан мен аны Таштанбековду стройго койдум, элдин баары билет, стройго койдум, дежурствого да чыгардым. Эл сыяктуу жүрдү. Формасын да кийип баштады. Ушундай, анан ушул себептен экөө мага жала жаап атчы деген ой келди. Баягы тергөөдө беттештирүүгө отурганда. Беттештирүүгө отурганда, ушундай ойлор келди мага, ушундай мага эметип атабы деп, мындай мстить этип атабы деп. Анан ушинтип мени привлекли к ответственности незаконно. Кылмыш ишин козгоп салды мага. Анан мен Мурза Ибрагимов деген, атлет деген. Ага мен бүт доказательствоны көргөздүм. Мен прав экенимди, мен ага айттым, мен ал убакта 12 күн иштегем. Бир, мен Оштон келгем, араң 10-да келгем, октябрдын 10-да воскресенье. Мен посадочный талондорумда таап чыктым ошондо. Мына бүт бары турат. Мен даже сентябрда буга недостачаны тапканмын начальник складан. Недостачаны тап төлөттүргөм буга. Анан мен буну сентябрда төлөттүрүп атсам, анан октябрда кайра бар недостача кыл деп ага айтмак белем ошого. Бар сатып кел деп. Кайра бар сатып кел деп. Ушундай болду. Анан дело сотко кетти. Сотко кеткенден кийин менин подчиненныйым Шейшеев деген аскер кызматкери ошол кечирим сурады. Анан соттон ал ачык айтты. Райондук соттон, шаардык сотунан, Ош шаардык сотунан айтты. Жолдош майор, мен сизден кечирим, элдин көзүнчө, мен сизден кечирим сурайм. Мен сизге жала жапкам, анткени мен азыр соттон айтам деди. Эмне үчүн мен жала жапканымды. Анан соттон айтты. Бизди деген алда следователь. Ошентип Мурза Ибрагимов, атлет деген. Таштанбековду экөөбүздөн отургузуп алып, кулабыбызга уйган дейт. Бизге экөөңөр кереги жок сыңар. Бизге алдагы тетиген Момолоев деген керек. Анын аркасынан давно охота кылып жүрөбүз. Бизге аны чабышыбыз керек деп айтыптыр ага Шейшеевке. Ал соттон ушинтип айтты, эмеге, сот судьянын көзүнчө, адвокаттардын көзүнчө, баарын көзүнчө айтты ушинтип.
Биз деген заставлять этти мени деген колума наручникти кийгизди деди. Ар кандай нерселерди колдонду деди. Жана көп сөздөрдү айткан жок, потому что этикалык жаттан муну айтууга жатпайт. Ушуну коркуткан. Бирок менде ушул далилдердин баары бар. Сотто анын признаниясы бар. Аудио, видео, дискте көрсөтмөсү бар. Бүт бар. Менде доказательствону мен бере алам. Ошо берсеңиз биз ушул жерге коюп кетели сүйлөгөн айткандарын, сотто көрсөтмөсүн. Сотто көрсөтмөсүн беремин. Берүүгө даярмын мен. Шейшеев айтты ушунун баарын тең. Таштанбеков экөөбүздү сценарий түз берген деди. Жаттап турган. Кадимкидей эле, экөөбүзгө чыгдык, жаттап экөөңөрдүн сөзүңөр бир болуш керек деди. Эртең майор Момолоев шаардан келгенден кийин, Оштон келгенден кийин экөөңөрдүн сөзүңөр бир болуш керек деп сценарий түзүп бериптир. Алдаптыр экөөнү. Биринчи коркутуптур Шейшеевди. Ал ушун үчүн 2 ай бою келбей аткан да. 2 ай болуп Бишкекте жүрүп, эмне эле келбейт десе, андан чакыргандан кийин допрос кылбаса. 2 ай ушинтип коркутуштур аны көрсө. Анан ушинтип Таштанбеков экөөнү отургузуп айтыптыр ушундай. Анан Шейшеев ал коркпой эми айтты, бирок Таштанбеков аны айтпай жатат да, эмне себептен. Мен билбейм эмне себептен бул ушуну Таштанбековдун эле көзүнчө айтты да Шейшеев эмне болгонун баарын эске. Конечно, Таштанбековдун көзүнчө айтып атат. Экөөбүз отурбадык беле деп атат. Экөөбүз отуруп, экөөбүздүн кулабыбызга куюп жаттап турган. Сценарий менен жаттап турган. Даже үтүр точкасынан бери экөөбүздүн показаниясы окшош дейт тиякта. Даже мындай алмаштырган да жок дейт. Экөөбүздүкү тең окшош дейт. Ушундай копировать этип койгон деди анын сөзү боюнча. Анан ушул соттон ушулга маани бербегенин мен түшүнбөй атам да. Ошогочу ушундай нерселерге. Анан табулограмма деген бар. Табулограммада бүт Таштанбековдун сөздөрү калп экенин чыкты. Бүт калп айткан бар, чыгып атат. Негизи тергөө убактында деле Таштанбеков ал көп показания бериптир. Бүт показаниясы тең ар кандай да. Негизичи анын бул деген ушундай болуп атат да, бул ар кандай болуп атат ал. Анан бир показаниясында ал чындыкты айтыптыр. Ошондо мен билдим эмне үчүн бул кылмыш ишине барганын. Анткени анын баласы милицияга түшүп калыптыр да. Анын баласы милицияга түшкөндө ошол баласын куткаруу максатында ушул ишке барыптыр. Ушул ишке баласы үчүн кылыптыр. Ошондо мен билдим да, ушул протоколду анткени иш бүткөндөн кийин мен материалдар менен тааныштым да. Ошондо ошол билинип калды. Анан иш материалында көп нерсе туура келбейт негизи. Иш материалы менен таанышып атканда материал сфабрикован экенин доказательство бар. Анткени мен муну да билдим. Даярмын доказательствону представить эткени. Выписка из приказа деген негизи жана Төлөгөновдун Таштанбековдун госпиталга кеткени боюнча, келгени боюнча выпискалар туура келбейт экен. Мен оригиналын алдырдым. Ал деген гербовый печать менен как положено бар менде. Ал деген материал ишиндеги выписка менен бир эле приказ, 4 приказ бири-бирине туура келбейт. Демек жасалган. Жасалмаланган. Жана кадровиктин колдору дагы бири-бирине туура келбейт вообще. Мен оригинал документ менин колумда. Мен аны соттуу отурумунда копиясын чыгарып, оригиналы менен көргөзүп туруп, материал ишине тиркелген. Бирок бул ишке дагы көңүл бурулбай атат бүгүнкү күнгө чейин. Бул деген эмне үчүн, эмне максатта болгон сфабриковано? Потому что бул деген мени ушинтип наказывать этиш керек. Анткени военная прокуратура бул мурдадан бери мага өч негизи эле. Эмне себептен өчүсү? Негизи мен кайсы аскер кызматта служба кылгам да. Мен кайсы аскерде служба кылсам, ошол жакта бүт эле иштеген адамдар муну тастыктап берет, эмне үчүн мага өч экенинчи. Анткени мен военная прокуратура негизи элдин баары эле билет, военныйлар особенно билет. Военная прокуратура биздин чачка текшерип келгенде, булар өзлөрү мыйзамсыз өзүн алып жүрөт да. Негизи адам менен сүйлөшкөндө дагы булар адамдын унижать этип, кадыр баркына ушундай сөздөр менен сүйлөшөт да. Мен алар менен андай сүйлөгөндө мен ответ берчүмүн аларга. Алар сураганын берчү эмесмин мен негизи. Эмне сурайт? Мисалы үчүн алар болот ар кандай, мисалы үчүн ошол эле мен мурун ГСМщик болчумун.
күйүүчү майлоочу кызматынын башчысы болчумун. ГСМ сурагандар күндөр болот. Мен берчи эмесмин. Алар мага жаман сүйлөгөндө мен жооп берчүмүн аларга. Сиздин анда укугуңуз жок мага деп андай сүйлөшкөнү. Жана мен көптөгөн аскер бөлүктө недостачаларды тапчумун. Именно военный прокуратура текшерип кеткенден кийин тапчумун да менчи көбүнчөсү. Анан военный прокуратуранын минус болот да бул, чоң минус да буларга. Мисалы үчүн мен авиацияда иштеп жүргөндө 23565 аскер бөлүктө мен 42 тонна авиация топлива тапкам недостачаны. 42 тонна тапкам. Тонна авиационный топливо керосин тапкам. Ошол кезде баасы канча эле ошол кайсы жылдары? Бул 2015-жылдары ошол кезекте 1 тонна авиационный керосиндин баасы $1,500 болчу да. 1,5 42. Анда Канча миң болуп калат ошондо баасы? Ошондо приблизительно где-то бир $63,000 болуп калат. Ошончо недостачаны тапкам. Бул боюнча дагы мени аскер прокуратура жагынан мен жактан тергөө жүргүзүлгөн. Бирок менин күнөөлүү эмес экеним анан кийинирээк тастыкталган. Анткени мен бүт доказательствонун баарын бергем, мен тиешем жок экенин. Андан кийин Кой Ташка менен жүрөшкөн, Кой Таштан да көп аябай недостача тапкам. Ал жактан да тапкам, ал жактан да менин канча жаман көрүп жүрүштү. Кой Ташта служба кылган бүт офицерлер да, прапорщиктер да, сержанттар да бүт баары эле билет кандай служба кылганымды ал жактан. Кандай мага прокуратуранын өчү бар экенин деле билет алар. Военный болгондон кийин негизи военныйлар биз көбүнчөсү законду билбегенден биз негизи бизди военный прокуратура ошол жактан көп кыйнап коюшат экен да. Анткени бүт эле военный служащийлер билет. Просто күнөөсү жок болсо дагы спорт эткисе келишпейт. Койчу деп мындай буларды эмет албайын деп эле көбүнчөсү макул боло беришет. Ошто бул маселе өзгөчө экен да. Сүйлөй алышпайт экен эч ким военный прокуратура. Эмне десе деле сүйлөй алышпайт. Өзүлөрүнүн күнөөсү барбы жок болсо деле аскер прокуратурасы ал жакта өзүнчө эле бог чар экен да. Ушундай экен. Эч ким сүйлөй албайт экен аларга. Аскер прокуратура это бул ачык эле. Муну бүт эле военный служащийлер тактап берет го дейм ушундай. Ушундай экен. Ушун үчүн анан военный прокуратура мага ушинтип өчүшүп, ушундай максатта мурунтан эле өчү бар экен анда. Мурунтан бери эле өчү бар мага. Сиз кайсы аскер бөлүгүндө кызмат өтөбүңүз? Ал жактан ошондой эле анда алишендиктер тапкансыз, далилдеп бергенсиз. Далилдеп бергем, бар. Интернетке чейин, новостиге чейин чыккан алар. Ана ошол убакта эмне деп айтышчу эле сизге? Кылбай эле койбойт, тигинде коркутуу, үркүтүү. Коркутуу болгон жок мындай. Так жаман сөздөр, мындай айтышпа кеткендер, сөздөр, учурлар көп болгон андай. Мындай көп болгон анда ал ачык эле. Анткени военный прокуратура киргенде телефон менен кире албайбыз. Доказательство жок, мындай запись кылгангачы. Потому что алар билет да аны. Биз киргенде эле телефонду калтырабыз ТКПга. Киргенде алар кандай кааласа ошондой сүйлөшөт биз менен. Биз менен мындай аскер кызматы менен кызматкер менен сүйлөшпөйт. Алар преступник катары биз менен сүйлөшөт да. Биз менен. Биз анан көбүнчө ушундай унчукпай туруп беришет. Айла жоктон туруп беришет. Бул ачык чындык мындай. Ошол себептен анан жанакы картошканы себеп кылып, тиекөнү жалган көрсөтмөй бердиртип шаардыкта биякта аскер прокуратурасы ошентип сизге кылмыш иш козгоп туруп сотко өткөрүп жиберди. Өткөрүп жөнөттү. Сотко барганда мен соттон бүт баарын доказат эттим. Биринчи инстанцияда доказат этип баарын эметкенде мени бир статья менен актады. Служебный подлог боюнча. Экинчи статьям боюнча присвоение растрата веренного имущества боюнча кыскартты. Буну дагы аскер прокуратурасы туура квалификация берген жок да. Анткени биринчиден мен материально ответственный лицо эмесмин. Биринчиден. Экинчиден присвоение растрата веренного имущества дейт, бирок мен анын материалды өзүмө мындай кабыл алган жокмун да. Мен аны мага берген жок, верит эткен жок. Анан ушул боюнча дагы көтөргөндө мага кыскартты. Мен макул болгон эмесмин буга. Мен айткам, мен күнөөлүм жок, доказательство турат, мен күнөөлүм жок болгону. Эмне үчүн карабай атасыңар деп областной сотко, Оштун областной сотуна бердим, кайрылдым. Оштук областной сотуна бергенде ал Оштук областной сот ошол ойдон калтырып койду. Кыскарткандычы. Мен анан жогорку сотко чейин бардым. Жогорку сот судебный коллегия болсо карап менин жалобамды
канааттандырды, жартылай канааттандырды. Сот отурумда айтышты, сенин күнөөлүү эмес экениңди көрдүк. Сен деген кайра обратно Ошко жөнөтөбүз. Ошол жактан кайра дагы доказывать эт деди, күнөөлүү эмес экениңди доказывать эткин. Биз иш менен таанышып чыкты деди. Мен кайра Ош сотуна бардым. Ош сотуна барганда кайра Ош сотунан судья Сыдыгалиев деген карады. Сот отурумунда мен мыйзамсыз каралды да, такыр мыйзамсыз каралды. Биринчиден эмне болуп мыйзамсыз каралды ошол? Биринчиден токтолуп кетсеңиз жагдайларга. Мисалы үчүн мен ошол убакта соттон сурандым. Шейшеевди чакырыңыз дедим. Анын признательный показаниялары бар дедим. Ал Шейшеев бүт баарын айтып берген, маселе кандай болгон, окуянын на самом деле кандай болгонун айтып берген бар дедим. Командирдин дагы показаниясы бар дедим. Судья аларды чакырган жок. Чакырбай койду. Сиз чакырыңыз десеңиз да чакырбай койду. Мен адвокатымдын суранычын, ходатайствосын канааттандырбай койду да. Айткан показания далилдеп берген, мен кагазды да бердим. Тиешелүү кагаздарды бердим. Анткени ошол убагында ишке тиркелбей калган булар. Анткени ишке тиркелбей калган бул белгилүү эле эмне үчүн. Анткени бул деген следователь Мурза Ибраимовдун бүт планына каршы келет экен. Анткени мен 3-чү акты таап чыктым да. Отчетторду текшерип атканда 3-чү акты таап чыктым. Карасам, негизи 3-чү партияда келгенде картошка вообще келбептир, оказывается. Башка азык-түлүктөр келиптир. Сиз 10 тоннаса жокпу деген учурдабы? Ошондо негизи иш козголгондо 3 эле акт тиркелген да. Анткени жашылча жемиштер келе баштаганда 4 жолу келиптир. Негизичи 4 партия менен келиптир. Иш жүзүндө уголовное делода 3 эле акты тиркелип турат. 4-үнсү тиркелбей калган да. Бул тиркелбегени, бул Төлөгөновдун показаниясына жана Таштанбековдун показаниялары баарына карама-каршы келет экен да. Бул алардын уголовное дело иш козготканда ошонун пландарына карама-каршы келет экен. Ошону судья Сыдыгалиевге бергем. Ушул материалды карап, ишине тиркеп коюңуз деп. Судья аны алып, ишке тиркелет деп алган. Бирок иш материалын областной судта жок экенин судья Досманбетов айтты, судебный коллегия. Жок деди. Облустук сотто жок деп чыкты. Жок деп чыкты. Ал тиркелген жок деди. Шейшеев менен Тейишевди чакырган жок. Жана менде ошо судья Сыдыгалиев чыгарган судебный акт бар да. Судебный актта анан сотко келген башка күбөлөр да бар да. Ошо күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү менен судья Сыдыгалиев чыгарган судебный акт болсо карама-каршы келет да бири-биринечи. Ошол дагы болуп атат. Ал боюнча да менде видеозапистер бар. Сот отурумда болгон. Жана сот отурумдагы видеозапись менен протокол судебного заседания деген болот. Ошол да ага туура келбейт. Менин сөзмөлөм бурмаланган. Келген күбөлөрдүн сөзмө берген показаниялар бурмаланган. Ошондой фактылар бар. Анан кандай чечим чыгарды биринчи инстанция, Ош шаардык соту? Анан Ош шаардык соту мага жогорку соттон келгенден кийин жогорку сот өзүнүн чечиминде конкрет указание берилген. Баардык доказательстволордун баарын изилдеп, принять законное решение деп турат. Ал, получается, жогорку соттун рекомендациясын аткарбай, игнорировать этип, мага пробация берип салды, 3 жыл пробация берип салды. Мен 3 жыл пробация бергенде апелляционный обжалованияга бердим областной судка. Потому что мага бул деген аябай оскорбление болду да. Мен кайра доказательство берип атсам, чырылдап атсам, бүт баарын тең тастыктап соттон билинип атса, алардын сөздөрүн бурмалап мага пробация берип салганда мен аябай өзүм жоготуп койдум да, ошондо ачышып кеттим. Анан ичим ачыгандан областной судка бердим, областной судка апелляционный жалобаны жаздым мен. Болгон нарушениянын баарын жаздым, бирок областной судта менин апелляционный жалобам боюнча, менин дополнение к апелляционный жалобам боюнча эчтекесин караган жок. Экинчи инстанцияда ким карады Ош область сотунда? Экинчи инстанцияда судебный коллегия карады. 3 сот болот экен ал жакта. Анан председательствующий Досманбетов болгон.
Досмамбетов каралган, бирок Досмамбетов менин мурунку апелляцион биринчи эмеде биринчи каралганда жогорку сотко чейинде ал участвовать эткен, бирок председательствующий болгон эмес. Ал мунусунда председательствующий болуп карап атат. Анан бул туурабы, туура эмеспи? Бул боюнча дагы мен кайрылгам адвокаттарыма, болобу депчи. Негизи болбойт дешкен. Анткени ал заинтересованное лицо болуп калат деп. Анткени ал катышкан маалда жогорку сот кайтарып берип атпайбы ишти. Анан областной сотто эч кандай ходатайстволорум каралган жок. 11 ходатайством ичинен 3 ходатайством канааттандырды, калган ходатайстволорду канааттандырбай койду. Алар болсо, негизи аларды караса анда акташ керек болот да меничи. Бир эле ман адвокаттын сөзү боюнча айтты. Булар сага карап айтат, соттук териштирүү акыйкаттуу болбой атат. Потому что эгерде аны караса, анда сен акташ эле керек болуп калат, болду, башка булардын варианттары жок дейт. Ушун үчүн актагысы келбеген үчүн, военный прокуратура менен сот бирге болгон үчүн сенин укугуң тебеленип атат деген. Башка вариант жок деген. Буну даже любой билгимдүү адам текшерсе деле, укук коргоочу адамдар текшерсе тастыкталат дейт. Болду, башка вариант жок деди. Эч кимди чакырбай койду. Берген ходатайство тиешелүү адамдарды сотко адилеттүүлүк болсун деп айтып атсак дагы карабай койду. Сфабрикованный делоны доказательствону көргөзсөк, аны дагы ачып карабай койду. Хотя мен өзүмдүн жалобумда указываю, что мынчанчы том, мынчанчы лист дела деп атам. Карап коюңуз, изилдейли. Анан дагы бир момент бар. Ушул Досмамбетов деген судья өзү деле мага сот отурумда айтып атат. Биз деген өзүнүн сөзү боюнча мы должны изучать те документы, которые вызывают сомнения дейт. Мы должны только их проверять дейт. Ана мен макул деп ушуларды көргөзүп берип атам ходатайствомо. Ушулар мына ушундай болот, ушуну текшерип коелучу десем, текшербей атат. Буну кандай жүнүсү болот? Өзү айтып атат, анан өзүнө противоречит. Мен айтып атам, Таштанбеков ар кандай показания берип атат. Сот тергөө убакта дагы башка ар кайсы показания берип атат. Ушуну да тастыкталуучу эмени айтып коюңуз, текшерип коелу десем, Таштанбеков ар кандай показания бергенин биз деле билебиз дейт. Эч ким спорт этпейт, өзүнүн сөзү боюнча. Никто не оспаривает дейт, что Таштанбеков разные показания дает. Мы в курсе, прокурор в курсе, адвокат в курсе, никто не оспаривает дейт. Мы знаем дейт, что Таштанбеков разные показания дает дейт. Анда эгерде сиз өзүңүз билсеңиз, анда разные показания берип атса, анда эмнеге решенияңызда Таштанбеков стабильный показания берет деп айтып атасыз, жазып атасыз анда? Ошентип айтып алганан өзүнүн чечимине кайра стабильный показания берип атат. Өзүнүн показания, чечимде Таштанбеков стабильный показания берип атат деп жазып атат. Мына менде дисктер бар. 13 декабрда берген показания, анан 15 ноябрда берген. Сот отурумунун эмеси бар, диски бар. Бүт мен айткан сөздөрүмдүн доказательстволору бар. Мен анын барын оюман чыгарган жокмун, калп айткан жокмун. Болгондо айтып атам. Протокол судебный заседанияны 13 менен 15 алсак, ал дисктеги болгон окуяга туура келбейт. Судебный акт менен видеозапистеги дискте туура келбейт. Анан областной суд эчтеке карабай эле 13 декабрда эртең менен түшкө чейин менин сотум болду. Түштөн кийин кечке чейин дагы карашты. Ходатайстволорумду удовлетвориткен жок. Прения болду. Бир күн карап туруп эле чечим чыгарып салды. Ошо ойдон калтырып койду. Мен болсо айттым, пренияга да даяр эмес дедим. Даяр эмесмин, эмки процесске өткөрөлү дедим. Прениямды дагы убакыт бербей койду. Айла жоктон пренияны дагы айтыш керек туура келди. Прениядагы айтылган сөздөрүмдү урматтуу сот, мен протокол судебный заседанияга мен айтылган сөзүмдөр болуш керек десем, ал да кирбептир акасы. Протоколго? Протоколго эчтеке жок. Менин айтылган сөздөрүм жок. Видеозапис барбы? Видеозапис бар. Бүт бардыгы бар. Протокол менен ошо видеозапис туура келбейт. Мен соттук коллегияга менин дагы доказательный документтеримди бергем. Сот отурумунда соттук коллегия чечим чыгарган. Ушул документтер материал иштерине тиркелсин деген чечим чыгарган. А бирок протоколдо эч кандай документтер тиркелген жок деп жазылып турат. Анан мен берген ходатайстволорго негизи отказ кылса,
постановление же определение чыгарып бериш керек экен. ооба. Чыгарып берген жок. Анан сиз биякта ушинтип биринчи инстанциянын чечимин калтырып койду, Калтырып койду. областнойдогу. Областнойдо калтырып койду. Анан областнойдо аябай мына мен ойлогон эмесмин ушунча биздин сотто ушундай беспредел болот депчи, ачык. Сот отурумунда мен омбудсменге кайрылгам. Омбудсмендин представители катышсын деп соттон. Омбудсмендин представители катышкан сотто. Абдыкадырова Айжамал деген эже. Ош боюнча өкүлү, Ош боюнча омбудсмен катышкан. Ал болгон нарушенияны көрдү. Бүгүнкү күнгө чейин мага мониторинг бере элек. Мен өзү менен сүйлөшсөм, сот отурумунда эч кандай нарушение болгон жок деп мага айтты. Эч кандай нарушение Болгон жок деп айтып атат. А дискте көрүнүп турат. Өзү деле нарушение болгондорун айтсам, мен эчтеке ала албайм да деп койду. Бирок бул боюнча мен биздин Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына кайрылганмын. Жамиля Ахматбековна кайрылгам. Ал эже мени кабыл алган. Ушунун баарын тең түшүндүрүп, документтерди бер дегенде бергем. Бул боюнча чара көрөбүз деп мага өзү айткан. Мен ошол кишиге жакшы түшүндүрмө берген, ыраазычылык билдирем. Анан азыркы күндө эмне болуп атат, жогорку сот? Азыркы күнгө мен жогорку сотко бердим. Бул боюнча мен до конца барам дегем. Жогорку сотко бердим. Бүгүнкү күндө иштер жогорку сотуна жиберилген. Бирок мага жогорку сотто келди деп айта элек. Мен Эми ушул ал акыбал боюнча мисалы өзүңүз 21 жылдан бери аскер кызматында экенсиз да. Ушундай мамиле болуп калышы чындыкты, адилеттүүлүктү айтам деп ушу жапа чегип атабыз да. Буга кандай ойдосуз өзүңүз негизи чындай? Ичиңизден. Бул деген мындай айтсам, бизде азыр улам жыл сайын мыйзам иштеп баштабадыбы? Буга чейин мыйзам эме иштечү эмес, мындайча айтканда. Азыр деле көп киши коркуп деле калды. Мисалы үчүнчү, военныйлар негизи биз мындай кишилербиз да, биз деген жүрө беребиз. Анан качан мындай уже артка жол жок болуп калганда гана чыгабыз да, ага чейин биз жалоп кылбайт эч ким. Биздин укугубуз тебеленип атабы, бизди күнөөбүз жок болсо деле наказывать этип атабы, биз унчукпай жүрө беребиз. Бизде военныйларда, аскерде баары эле ошондой. Күнөөсү жок болсо деле жүрө беришет. Макул, эртең өчөшүп калбайын, эртең деле келип мени кайра тартып жүрбөсүн, анан деп туруп макул болуп жүрө беришет. Бүгүнкү күнгө чейин бүт эле военныйлар ошондой. Көп ошондой жапа чегип келаткандар, айта албай келаткандар толтургандай. Мына, мен деле ошондой жүргөм буга чейин, мыйзам чегинде десем, мен соттон уже көзүм жетти, мыйзам деген жетиш, мыйзамчылык болгонго кыйын экен аябай. Аскер прокуратурасынын жанагындай мыйзам иштери бул баары эле көп эле өчөштүрө албайын деп эле көңүл бурбайт экен да. Аскер прокуратурасынан ооба мурун көңүл бурулчу эмес. Жазсаң өзүлөр эле бири-бирин тааныйт. Бири-биринин көзүн чукпайт деген бул чындык эле. Канча жазса деле жаап койшот. Эми бара-бара акыркы келе атып, мен ойлойм, что азыр генеральный прокуратурага баргам. Генеральный прокуратурага барсам, мен ошол жактан дагы ыраазычылык билдирем эмеге, генеральный прокуратуранын кызматкерлерине. Анткени алар военный прокуратурадан айырмаланат экен. Биринчиден сүйлөгөн жагынан. Алар мындай сылык сүйлөшөт. Түшүндүргөнү дагы аябай грамотно түшүндүрүшөт. Мага айтышкан, указания беришкен. Мен следователь Давлятов дегенге жолуккам, анан начальник главного следственного управленияга жолуккам. Ал деле айтты, баарын түшүндүрүп, сиз деген военный прокуратурага ишенбейчилик көргөзсөңөр, азыр руководство алмашылган. Мурункундай заман эмес. Азыр закон иштейт. Эгерде следователь күнөөлүү болсо, чара көрүнөт деген. Военный прокуратуранын руководстволору алмашылган, ошон үчүн бүт далилиңиз болсо кайрылыңыз деген. Эгерде мыйзамсыз кайрылбаса, бизге кайрыласыз деген. Болду, мен алардын айтканы менен бул күнгө чейин иш алып келатам. Иште аягына чейин барасыз. Барамын, Кудай буйруса. Бүт далилдериңиз бар. Бар. Видео, документацияда эч кандай бул 10 тонна эмес, 10 килограмм эмес, бир даана картошкага тиешеңиз жок. Ооба. 10 тонна картошка деп атат тиги Таштанбековчу.
10 тоннанын картошканын акчасын алып келип бергем деп атат. 200 миң сом. 200 миң сом деп атат. Делода ушун. Эми ал өзүнүн показаниясынан дагы ар кандай берип атат. Уже акыркы соттуна катышканда мен айттым да, макул сиз датасын айтпай эле коюңуз. Макул сиз буга чейин алдап келаткансыз. Эми кайсы жерден алдыңыз? Кандай кечиндеби, түштөбү десем, аны да эсимде жок дейт да. Эми макул ал времяны айтпашы мүмкүн. Эми караңгы, күндүз, жамгыр жаап аткан же күн тийип атканды айта алат да мындай. Же кечинде айтканын билбейт, же эртең менен болгонун билбейт. Качан алганын өзү билбейт да. Ал немен жүктөп келип тур? Каяктан сиз картошканы эмне дептир, сиз сатып кел дептирсиз, эмне ошолор эмне деп көрсөтмөй атат? Кандай жалган айтып атат? Ал айтып атат, мен госпиталдан чыкканда эле мага чакырып туруп, бар алып кел дептир. 10 тонна картошкасын акчасын дептир. Мен дароо эле поставщик менен сүйлөшүп, ал мага алып келип берген, мен аны алып келип кабинетине алып келип бергем дейт. Пакетке салып алып келип бергем дейт. Бүрүтүп сураса, конвертке салып алып келип бергем дейт. Ар кандай да. Анан тамбулограмма деген бар да. Ал иш материалында бар. Өзүнүн тергөөдө деле айтып атат, 27 октябрда алып келип бергем деп атат. 27 октябрда табулограмма текшерсек, 27 октябрда поставщик Ошто эмес экен. Ал Баткенск областта жүрөт. Эртең менен чыгып кеттир 27 октябрда. Анан октябрь айында бир да звоногу жок Таштанбековдун поставщикке болгон чалганы жок. Ноябрда болгон болот. Ишо ноябрдын 24-үндө болот. А ноябрдын 24-үндө Таштанбек өзү отпускада болчу да. Ошондо. Ошондо чалганы бар болуп атат да. Эмнеге жүктөп алып келип тур ошол? 10 картошканы 10 килограмм эмес да, 100 килограмм эмес. 10 миң килограмм. Эмнеге жүктөп алып келип, эмне кылып жүктөп алып кетиптир эми? Аны Төлөгөновду жалган айттырышты да, жана Төлөгөнов мага келип атпайбы жалган айттырдан деп. Акыркы партияда 8,5 тоннаны бир портер менен алып келген дейт. Анын показаниясы деле бар тергөө иштеринде. Мен аны менен таанышкам. Анан мен негизи бул академияда окусам деле, элдин баары окубаган деле адамдар билет окшойт, что бир портерге 8,5 тонна батпайт экенинчи. Элдин баары эле билет окшойт. 2 тонна да максимум. Портерге максимум 1,5-2 тонна батат. Анан 8,5 тоннаны бир портерге алып келе албайт да. Буну дагы карабайсыңарбы? Булар ушуну кылып, калпынан да кармалап атат. Тергөөчү деле ошону деле айтып атканда, жазып атканда эле ошону билген жокпу? 8,5 тонна бир портерге батпайт экенин көрүп каратпайсыңар. Буну деле жазып берген, иле беришкен, тини заставлять этишкен. Анан чыгып калып атат. Ушунун баары тең противоречит да булардын калп айтканначы. Далил турат. Ушу далилди эмне үчүн сот көрбөй атат, мен ушуну түшүнө албай атам да. Жакында сотуңуз болот экен, Кудай мырза, биз да чалдырып беребиз. Анан кайрылууңуз барбы, кандай ошо болсо кошумча алымчаңыз? Мен буга чейин Айке пресске чыккам. Ошондо биздин жетекчиликке жетпей калса керек. Анткени мага эч ким чыккан жок. Мен суранат элем. Биз теңизи аскер кызматтыгы главнокомандующийге баш ийебиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылат элем. Жана ГКМБнын председателине Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке кайрылат элем. Анткени азыр алар иштеп жатат. Новостилерден деле көрөбүз. Элге деле эч кимге секрет эмес. Кандай результаттар болуп атат. Генеральный прокуратуранын генеральный прокуроруна да кайрылат элем. Бул ишти көзөмөлгө алып, мындай адилеттүүлүк карасын депчи. Мен башка эчтекени суралбайм мындай. Лишний нерсеничи. Мен только адилеттүүлүктү карап, ишти мындай контролуна алынсын суранам. Анткени Төлөгөнов деген бул деген бүт барын билет. Кандай болгонун, кантип ким аны заставлять эткенин бул билет. Бул деген Төлөгөнов эгерде айтса, анткени Төлөгөнов мага жөндөн эле келбейт болчу да. Келип, сизди мени кыйнап жатат, жала жапсын деп айтып жатат деп мага келбейт болчу да жөндөн элечи. Мага келген үчүн мен айтып атам да, мен ушунтип келип, ушинтип айткан. Ушул киши ушун үчүн сотко келип көп нерсени сүйлөй албай атат да. Анткени ал болгон нерсени мындай кыйналбай эле айтып атат. Болбогон нерсени айта албай атат. Ушун үчүн сөзүнөн кармалып, уже сот отурумундан Таштанбектин калпы да чыкты, Төлөгөновдун да калпы чыкты.
секретарлар да көрдү, судья да көрдү. Анан мен судьяга тигилердин калп айтканын айтсам, судья деле айтты, буларга оценка берилет дейт показаниясына. Берилет деди, мен ушу берилет дегенге ишенип эмесем, результат монда чыгып атпайбы? 3 жыл пробация. 3 жыл пробация берип коюп атпайбы? Анан теги секретарлар деле айтты, Таштанбековдун калп айтканы көрүнүп билинип эле калды дейт. Эми билинсе, мына ушундай болду. Ар бир сөзүнөн жаңылып атканы көрүнүп турат да, сөзүнөн жалып атат, билбейт эчтекени. То башка берет, то бирди айтат, экинчисин айтат, үчүнчүсүн айтат. Анан сүйлөгөндө дагы ал мындай пасущество сүйлөбөйт да эч качан. Жалаң башкача мындай красиво сүйлөп баштайт, а красиво сүйлөп баштап, анан сөзүнөн кармалса кайра мындай өзүнө противоречит да. Ошону суранасы адилеттүү эле кылат. Мен адилеттүүлүк, мыйзамдуу, адилеттүүлүк карап берем. Анткени мен уже көзүм жетти, что бизде сотто, особенно Ошто адилеттүү каралбайт экен иштер. Мен анын көзүм жетти. Мен деген ушундай дисктерди соттон алгам. Протокол судебный заседанияларын баарын алгам. Алар бири-бирине менде бар, бүт доказательство бар менде. Алар бири-бирине туура келбейт. Мына протокол судебный заседание болсо, бул аудио-видео запись судебного заседания болсо, экөө бири-бирине оригинал турат бе? Оригинал үзүлбөй турат. Экөө бири-бирине бирдей болуш керек да. Сөзүм меники бурмаланган, күбөлөр келген, айтылган сөздөр башкача. Мындай жок, экөө бири-бирине туура келбейт. Анан эменен соттун решениясы дагы чыгат, ал видео запись менен туура келбейт. Бул кандай түшүнсө болот муну? Соттун решениясы менен видео запись дисте башкача чечим айтып анан тиякта башка чечимби? Жок, видео записьте мисалы үчүн күбөлөр келип показания берет да, мындай болгон, мындай десе, өзүнүн решениясында күбөлөр башкача показания бергендей деп жазылып турат да. Мисалы үчүн Төлөгөнов келип туруп, Портер менен алып келген деп. А судья эмне үчүн анын показаниясын КамАЗ менен Төлөгөнов КамАЗ менен алып келген деп оңдоп атат анын показаниясынчы. Ошондо оңдоп коет да. Ошондо бар да. Кайсы бул облустук сотто биринчи Сыдыгалиевпи? Ошол жакта. Эмнеге ал ошентип кишилердин показаниясын өзгөртөт, мисалы үчүнчү? Бир эле максатта да бул деген өзүн тууралаш керек. Бир кызыкчылыгы бар да. Кызыкчылыгы бар, значит. Менин эгерде адилеттүүлүк караса, анда акташ керек болот. Актаса, анда эмне болот? Акталса, анда следовательдердин бүт эмеси чыгат. Ишти сфабриковать эткендери чыгат. Бул следовательден ишти жасалмалап, тилерин бурмалаганы бүт чыгып калат да. Анда получается бул против прокуратуры чыккан болуп калат. Ошон үчүн алар актагысы келбейт да булардын. Анан эгерде менин күнөөм бар болсо, макул, мен күнөөм бар болсо дейм. Анда соттор анда адилеттүү эле карабайт беле мени? Эмнеге коркуп атат анда? Менин ходатайстволордун отклонить этип буларга эмне кереги бар? Кишилердин протоколду менен записьтерди зачем бурмалаган, эмне кереги бар буларга? Бурмалап эле как есть анда булар печать этпейт беле анда. Значит, булардын бир нерсеси болгон үчүн бүт баарын булар деле ушундай преступлениеге баратат да анда, мындайчы, мындай караганда. Айла жоктон барып атат да. Булар ошол үчүн барып атат. Буларга эмнелер кереги бар мындай бурмалап, бербей. Мен бул дискти дагы алганда да аябай кыйынчылык менен алдым. Протокол судебный заседание алганда да аябай кыйынчылыктар менен алдым. Бергиси келбей, жазып туруп мен араң алдым мен. Убагында берген эмес мага. Мага кийин бүткөндө беришти. Вот ошондой мен беззаконие менен, беспредел менен мен өзүмдүн мына эмемде испытал мынакей. Ошо мына 2 жылдан бери толук мына 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Эч жерде иштебейсиз, ток ошо менен эле кармашып келатасыз. Азыр пока мен отстраненмун мен азыр иштегенге дагы мен убактым жок. Анткени мен сотко барып атпаймынбы? Сокулуктан Ошко барып келчимин ар бир процесске. Бир да жолу мындай барбай койгон болгон жок кандай. Убагында барып келчимин. Менин ушу жаным ачыганы адилеттүүлүк болбой атат вообще. Карабай атат. Көп андай чара көргөндөр көп мындайчы, военный служащийлер андай кыйналып жүргөндөр да көп андай. Бирок көбүнчөсү өзүн коргой албай атат да. Мен ошо айтып келем, анткени мен военныйда 21 жыл служба болгом аскерде. Мен билем кандай аскерде жүрүү болот экенин, кандай ситуациялар болот экенин. Көп случайлар болот, что өзүлөрү военный прокуратура негизи өзүлөрү кейлер военный случайларды преступлениега талкат эткендерди көргөм. Анан өзүлөрү результатка иштеп койгондор да көп случайлар болот. Ал кишилерге мен деле айтам, коркпой, доказательствоңар бар болсо кайрылгыла.
эси мыйзамсыз карабай атса кайрылуу кыла деп айтып келатам мен. Эми буйруса алар кайрылат деле болуш керек. Анткени азыр бизде ушундай обстановка болуп атат, что ушундай маалыматтар бар, укуктар тебеленгендер болот. Арасында күнөөлүү барлар деле бар, ооба болот. Анда мен айтпайм баары тең эме деп, ак депчи. Күнөөсү барлар деле бар, күнөөсү жоктор деле бар. Бирок ушундай бул ачык чындык. Что военный прокуратура тарабынан бизге военныйлерге болот кысым, эч ким сүйлөй албайт аларга. Коркот, мындай чын айтканда, эме өчөштүрүп албайын деп эле ошон үчүн унчукпай келебиз. Кошумча кылып кетет элем, мен ушу президентке кайрылам. Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына кайрылат элем. Генеральный прокурору кайрылат элем. Ушул ишти адилеттүүлүк карап берсин деп. Мен мамлекеттен ушинтип бүт частьта служба алгам. Аскер кызматтар билет, кандай иштейткенимди билишет. Эч качан эчтекени лишний алган эмесмин. Бирөөгө берген да эмесмин. Менин деле айтышты ушинтипчи. Эч кимге бербейт дагы, албайт дагы ушинтип. Мен иштеп келгем ошондой. Таза иштеп келгем. Лишний эчтекени алган да эмесмин, эч кимге берген да эмесмин. Да, мен военный прокуратура менен мага өчүү бар. Анан суранат элем, мага адилеттүүлүк эле керек. Башка эчтеке кереги жок. Менин ушул дело боюнча адилеттүүлүк карап берсин, всесторонне объективно карап берсин. Объективно карап берсин, болду. Мага башка эчтекеси кереги жок. Магачы мындай айтканда адилеттүүлүк болбой атат анткени. Текшерсин, тиешелүү укук органдарга команда эсти берсе текшерип көрсүн. Күнөөлүү болсом, анда мага да действительно чара көрсүн анда мага. Эсин күнөөм бар болсочу, ушул жердечи. Жок болгон үчүн ушундай кылып атат мынакей. Карабай атат да. Мен ошол үчүн суранам, адилеттүүлүк карап, ушул ишти карап берсе эле болду, мага башка эчтекесин керек. Мен дальнейший служба кылгым келет. Анткени мен бекер окуган жокмун мен. Мен училищени окуп келгем, академияны окуп келгем, буга чейин служба кылып келгем, дагы дальше иштегенге даярмын. Мекенге кызмат кылганга даярмын. Дагы иштегенге менин пландарым бар, алдыда койгон перспективный да пландарым бар. Мен ошолорго аткарууга даярмын, например. Аткарышым керек. Ишти аягына чейин барам дейсиз. Иштин аягына чейин колдон келишинче мен барамын. Мен барамын, анткени мен деген күнөөм жок бул жерде. Ошон үчүн служба кылам, алдыда койгон карьерамды мен жөндөн жөн эле мындай 10 тонна картошка үчүн мага обидно да булчу. Анткени менин ГСМден подстава кыла алган жок. ГСМден. Анткени мен өзүм специалистмин ГСМден. Проттон мен билбейм действительно. Мен зампатыл болгондон кийин специалист продовольственный служба эмесмин негизи. Ошол жактан ушинтип анан менин подчиненный жала жаптырып, ошентип анан мага иш козгоп салышты. Бул боюнча признаниясы да бар, далил да бар, дело сфабриковано экенин далилдер деле бар. Ошол. Рахмат. Бакыт мырза, ийгилик каалайбыз сизде. Ак ыйлет бирок сынбайт деп айтат эмеспи элибиздечи? Ак ыйлет бирок сынбайт. Кандай болсо дагы ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Өз чындыгым бар депчи, бирок чындык, адилеттүүлүк бирөө эле да. Экөө болбойт же үчөө болбойт да. Бир эле акыйкаттык бирөө эле да. Ак деп атпайбызбы? Ал ыйлет, бирок ал эч жака кетип калбайт да. Бул иште деле ойлойбуз ошол жыгатта анан тиешелүү момундай жана кылмыш ишин токуган аскер прокуратурасынын өкүлдөрү могу соттордо көзүн жумуп, мыйзамдоодону бузуп, жана өзүңүз айтып атасыз, эч бир суранычымды, өтүнүчүмдү кабыл албай, далилдерди укпай, өзгөртүп жанагындай чечим алып аткан судьяларга да бир чара көрүлөт деп ойлойбуз бизчи. Анткени азыр ошол жаатта катуу иштер жүрүп атат. Мамлекет бул жаатта коррупция менен күрөшүү жаатында да мыкты иштер жүргүзүп жатат. Буга биз көрүп атабыз, билип атабыз. Сизге да ийгилик, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге да айтмакчыбыз, кийинки берүүлөрдө бул окуяны Бакыт мырзанын жагдайын чагылдырып турабыз. Ал дагы соттук процесстерин дагы сиздерге кенен чагылдырып бергенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Саламаттаныңыздар.